Кыргыз өлкөсүндө коронавирус жуктурган дагы 26 адам катталды. Ооругандардын жалпы саны 42ге жетти. Мындан улам Кыргыз өлкөсүндө жалпы 42 адам COVID-19 вирус аныкталган. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Алар төбөнкү медициналык мекемелерде жайгашкан. Бишкек шаардык республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада, Ош облустар аралык клиникалык ооруканасында, Ноокат аймактык ооруканасында, Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасында, Баткен облустук бириккен ооруканасында. Мындан сырткары ооруканага жаткырылган дагы 4 адамдан алдын ала коронавирус бар деп жыйынтык чыгарылды. Контролдук изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Ошондой эле 96 адамдын анализдери шектүү реакция болуп, азырынча терс жыйынтыгын көрсөтүүдө. Бардыгы болуп 142 адам ооруканага жаткырылды. 68 эркек, 74 аял. Катталгандардын жашы 16дан 86 жашка чейин.